Барыңыздарга кутмандуу таң. Азыркы учурда сааттын жебеси 7 болду, таңкы саат. Самара Нарматованын бир күнү кандай өтөт? Бүгүн сиздер менен менин таң аткандан кечип атканга чейинки бир күнүмдү сиздер менен бөлүшмөкчүмүн. Азыр болсо мен даярданып, жасанып, сулууланып, ишке жөнөгөнгө даярмын. Негизи үйдөн тамактанбайм. Үйдөн чай ичпей эле ишке барып, офистен завтрак кылам. Себеби мен үйдөн даже чай ичип кеткен күндө деле офистин чайына аябай үйрөнүп калганмын. Себеби көп жылдар бою офистен завтрак кылып, ошол жерден чай ичип, офистин чайын ичпесем курсагым тойбойт, мындайча айтканда. Анан бир күн мурун кийип барчу, эртең эмне кийип барам, ошону бир күн мурун дайындап коем. Себеби иш убактысына үйдөн убагында чыгып кетишим керек. Ишке кечикпей барам, ошондуктан бардыгын алдын ала эртең кийип барчу кийимимди сөзсүз даярдап коем. Жумушка жөнөп атканда ушул жерде көбүрөөк убактымды өткөрөм. Инстаграм баракчама сторис тартам, андан соң бул жакта ароматтарым, бул ар бири өзүнчө. Буну мисалы күнүмдүк колдонсоң болот. Ал эми буну дагы аябай көп колдоном, көрдүңүздөр, аз эле калган. Буну эң аз колдонуп турмун. Неге дегенде бул цитрусуй да, прям гүл айтеткен чыкканда колдонсоң жакшы. Анан мындай офисный помещенияларга барганда прям аябай сильно цитрусный болгон үчүн Versace мереке компаниясыныкы. Бул аромат көп кыздарга жагат. Менден аябай көп алгандар болгон. Өзүңүздөр билгендей, мен мереке компаниясында көп жыл бою иштегенмин. Анан бул да аябай сонун, бирок сладкий. Акыркы учурларда негедир сладкийге аябай басым жасабай калдым. Анан эң жакшы көргөн аромат бул. Буну мага сестренкам белек кылган, азыр бүтөйүн деп калды. Буну прям важный жолугушууларга көбүнчө ушуну себип барам, себеби аябай приятный сонун запах. Ошо. Мен болсо жумушка бул жерден сторис тартмайын кетпейм. Азыр мен бир сторис тартып алайын, анан жөнөйбүз. Барыңыздарга кутмандуу таң, кандайсыздар? Мен болсо жумушка жөнөп жатамын. Бүгүн биздин агенттик аркылуу дагы 2 кардарыбызды турак жайлуу кылабыз. Кардарларыбыз Новосибирск шаарында, Москва шаарынан үйлүү болмокчу. Ал эми кайсыл банктардан кимдер өткөрөт десеңиздер, менин сторисимди карап туруңуздар. Кийинки стористерден бөлүшөм. Инстаграм баракчамдагы мен үчүн өзгөчө орду бар. Себеби ал жакта мен күндө өзүмдүн аткарып аткан жумуштарымды, кардарларыбыздын кубанычын, жакшы бир моменттерди ошол жака видеого түшүрүп, биздин мекендештер менен бөлүшүп келем. Бул квартираны сатып алганда бул люстрасы негизи бар болчу, бирок мага иш жакпай турат. Себеби сторис тарткандар билет, түшүнөт мени. Бул аябай жарыктыкты аз берген үчүн, көрбөй атасыздар, лампочкалар өйдө жакка карап турган үчүн көбүнчө акцент өйдө жакка карап турат да. Ал эми мага наоборот мен жака түшө турган свет керек. Ошон үчүн жакынкы күндөрдө базарга барып, сонун люстра алып келип, бул жерде люстраны алмаштырамын. Ошондо жумушка жөнөдүк. Мен болсо үйдөн жумушка чейин 20 минут убакыттын ичинде жетем. Көп учурларда метро менен барам. Үйүм метрого чейин 10 минут басып барам. Бирок ошол басып баратканда айланага көңүл бөлүп басканыма аябай кубанам, себеби башка учурларда эртең менен жумушка барсам, ошол боюнча кечке чейин жумушта болом. Андыктан менде эртең менен кечинде ошол метродон үйгө чейин бир аз сейилдеген мага аябай жагат. Кээ бир учурда жүгүм көп болгон маалда такси менен барам. Метродо баратканда дагы негизи метро мага жакпайт, чынын айтайын, себеби метродо кадимкидей энергияң алгандай сезилет, мага билбейм башкаларга кандай. Адамдын көптүгү, шум, кадимкидей адамды чарчатат да. Мисалы кээде жумуштан чарчап чыгып, анан ошондой кызычуудан кийин үйгө келип, кадимкидей мисалы метродо келатып ойлонуп, мындай тамак жасайм бүгүн деп келатып эле, анан үйгө келгенден кийин эч нерсеге желанияң болбой калат да, кадимкидей чарчайсың. Анан анча-мынчада такси менен барам.
такси менен баратканда дагы өзүмдүн обученияларым менен алек болом, 20 минут же болбосо кардарларга маалымат берем. Менде да бир ушундай сонун мүмкүнчүлүк пайда болот да. Ошентип жумушка барамын күндө. Негизи жолдо жүргөн убакытты туура пайдаланыңыз деп кеңеш бермекмин. Себеби мисалы китеп окусаңыз болот, же болбосо жакшы пайдалуу обученияларды укусаңыз болот. Мен мисалы самолетто учканда китеп окуганды аябай жагат. Себеби ошол жактан кадимкидей мотивация аласың, кадимкидей сонун эмоциялар болот. Сөзсүз түрдө өзүңүзгө жаккан китеп болсо, аны аягына чейин бүтүрүп, күндөн күнгө ар бетин ачкан сайын сонун кызыктуу нерселерди окуган сайын чындыгында менде ошончо мүмкүнчүлүк бар. Эмне үчүн мен ошолордун бир хотя бы 10% жасабайм, 10% аткарбайм? Демек, ушул нерсени мен деле жасай алам деген сыяктуу ушундай сонун мотивациялар келет десем болот. Андыктан интернет иштебеген кезде сөзсүз түрдө кинолорду көчүрүп алсаңыз болот. Мааниси терең, мисалы ошол кинодон сизге бир сөзсүз түрдө бир пайда алып келе турган болуш керек да. Сиз 2 саат бир кинону көрдүңүз, же бир ужас жөнүндө дейин, же болбосо бир сүйүү жөнүндө, ал кинодон сизге билбейм эч кандай пайда алып келбеши мүмкүн. Анан эгер сизге пайда алып келе турган нерсе болсо, ошого убактыңызды кетиргениңиз жакшы деп кеңеш бермекчимин. Себеби биздин убактыбыз өтө маанилүү, алтындай убакыт деп бекеринен айтылбаса керек. Андыктан ошол алтындай убактыбызды ар дайым жакшы нерселерге, пайдалуу нерселерге жумшашыбыз керек. Мына эми жумушка да жетип келдим. Мен жумуш күнүм кандай башталат? Биринчи кезекте азыр мен чай ичип алдым алжыктан. Эми иш башталды. Күнүм эмнеден башталат, кантип аяктайт? Мына ошолар жөнүндө сиздерге айтып берем. Эртең менен саат 9-да уже ишке келип калам. Мен көбүнчө эрте келем, 8:30-да уже иште болом. Ишке келгенден кийин завтрак кылып, андан соң уже ишке өтөм. Мисалы, банктар 5 күн эле иштейт эмеспи? Ошол учурда болушунча жетишип, кардарлардын одобрениясы менен иштейм. Объект согласовать этебиз. Банктын сотрудниктери менен тыгыз байланышта болом ошол учурда. Кээ бир учурда кардарлардын көп келген звонокторго дагы каттарды дагы убагында ачып окуганга убактым жетишпей калат. Себеби ушул иш процесстерин ар бир моменттерди алдыга жылдырганга аракет кылам. Мисалы, кардардын одобрениясы биз үчүн маанилүү. Ал одобрение кандай доработка болду, банк дагы эмнени сурап жатат, банкка дагы эмнени көрсөтүп бериш керек, ушулардын баардык керектүү документтердин баарын жөнөтүп, андан соң уже одобрение алгандан кийин менин жардамчыларым уже үй тандашат. Ал процесс бүткөндөн кийин кайра эле мен менен иштешет. Объект согласовать этип аткан учурда параметрлерин, оценка, банк менен согласование, страховкага жөнөтүү, ушул моменттерди өзүм көзөмөлдөйм. Мисалы, Россиянын каалаган шаарынан кайрылган биздин мекендештерге айтам да, мисалы, коркпой эле кайрыла бергиле, мен силердин ар бир процессиңерди, ар бир ишиңерди аягына чейин жеткирем депчи. Мисалы, мен кардар менен жөн эле келишим түзүш эмес, мага конечный итоги результат ушул, конечный акырында үй алса, мага ушул эң маанилүү деп билем да. Ошентип күндөр аябай бат-баттан өтөт. Эртең менен келгенден баштап эле ошо клиенттердин документтери менен иштеп баштаймын. Кээ бир учурда аябай мотивацияң кетип, эми бул күндө эле окшош күндөр өтө бергенде кээде аябай чарчап кетесиң. Бир жактан бир жакшы энергия же болбосо жакшы сөз, сага мотивация бере турган ушундай бир нерселерди талап кылган учурлар болот. Аны айтпасам деле билесиздер. Анан ошол учурда атама байланышып, атамдын ден соолугун сурап,
Анан кийин атам мага жакшы сөздөрдү айтат. Кызым, сен молодецсиң, мынандай деп ушундай эркелетип жакшы сөздөрүн айткандан кийин менде дагы күч пайда болот. Дагы да улантып иштеп баштайм, балдарым менен байланышып, ушундай иш учурунда дагы ушундай өзүмө бир аз убакыт бөлөм. Мен үчүн бул жерде көп убактым өтөт да, иште аябай көп убактым кетет, өтөт мисалы. Ошон үчүн мага офис үйдөгүдөй комфортно болсо, мисалы иштеген жериң таза, абырасы жакшы болсо, мен аябай ушундайды жакшы көрөм. Эгер офис таза болбой калса, сөзсүз туруп, аны бул келип тазалап кетиш керек, бул келип жыйнаш керек дебей эле мен өзүм туруп, ошол офисти өзүм каалагандай кылып жыйнап, баардык ордорунда туруш керек. Мен үчүн ушул нерселер маанилүү, ушул нерселерге аябай көңүл бөлөм. Ар бир нерсе өзүнүн ордунда, өзүнүн местосунда турса, көңүлүм ток, иштеймин. Эмне үчүн сиздерге бир күнүмдү көрсөтүп берип атам? Менин күндөрүм күндөгүдөй эле ушундай өтпөйт. Сөзсүз түрдө ар күнүмдү жакшы өткөргөнгө, башкача кылып өткөргөнгө аракет кылам. Бирок баягы жумуш жоопкерчилик болгондон кийин ошол жумушту дагы убагында аткарып баардыгын жыйынтыктаганга аракет кылам. Ошол эле учурда сиздерге айтайын дегеним, издениңиздер, аракет кылыңыздар. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, эс алууга башка өлкөлөргө чыгыңыздар. Себеби менде именно өзүмдө ошондой болот сезимдер. Себеби мен качан гана эс алып, башка өлкөгө барып келгенде, кадимкидей адамдар менен баарлашкан жагып, адамдарды уга билип, ошолор менен көбүрөөк сүйлөшүп, ошолорго бир жардамым тийсе деп ушундай аракет кылып калам да. Ал эми баягы күндө окшош күндөрдү өткөрүп, күн сайын иштеп, аябай адам чарчаганда, чындыгында кыска нуска сүйлөшкөнгө аябай көнүп баратабыз да. Буну мен айтпасам деле башкалар деле жашоосунда билсе керек. Мисалы мурдагыдай жолугуп, башка эле бир жок эле темалар жөнүндө сүйлөшпөй калдык. Бир важный моменттер болсо эле жолукпасак, атайын бир сырдашып отурууга деле эч кимде убакыт жок болуп калды. Ошол эле учурда эс алып келгенден кийин кардарларыма дагы өзгөчө көңүл бөлүп баштайм да. Мисалы сүйлөшкүм келип, аларды угуп, аларды мен түшүнүп турам ички дүйнөмдөчү, кандай аларга менден кандай жардам керек, кантип аларга түз жол көрсөтө алам. Мисалы кээ бир кардарларга айтышым мүмкүн, сиздерге азыр үй алсаңыздар мындай кымбатка төлөй албай каласыздар деп. Себеби консультация дегенде мисалы маалымат берип коюшум мүмкүн, алар алышы мүмкүн да. Бул жерде именно сүйлөшүп, качан гана кээ бир кардарлар ачылып сүйлөшпөйт, аны деле мен сезем. Мисалы ушунчалык чарчаган же болбосом ишеним аябай төмөн, бирөөгө алданып калган мурун, же болбосом дагы башка сага ачылып эч нерсесин айткысы келбейт, только сенден маалымат алат, болду, анан уже ойлонуп ушундай моменттер болот. Ошого сиздер да изденип, ар бир күнүңүздөрдү жок дегенде жакшы өткөргөнгө аракет кылыңыздар. Анан эгерде жумушуңуздар 1-2 саат иштеп, перерыв менен боло турган болсо, сөзсүз жакшы окууларды алып окусаңыздар болот. Мисалы азыр деген интернет заманы болуп калды эмеспи? Көптөгөн кыздарыбыз бар азыр, жаш болсо дагы жаштыгына карабай сонун ийгиликтерди жаратып атат. Алар дагы бизди, жеке мени аябай кубандырат. Баардыгыңыздарга жакшы күн каалаймын. Мен YouTube каналыма катталып, жакшы комментарийлерди, оюңуздарды жазсаңыздар, кийинки видеолордо дагы кызыктуу нерселерди тартканга мага бир аз болсо дагы шык болот десем болот. Андыктан сиздерге пайдалуу болгон болсо кубанып, мен дагы алдыда сонун материалдарды чыгарганга аракет кылам. Менин YouTube каналыма катталып, колдоп коюңуздар.